Саламатсыздарбы, назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Көрсөтүүнүн кезектеги мейманы төкмө акын, төкмөлөр чөйрөсүндө өзүнүн бир орду бар. Зулпуев Сапарбек Каримжанович бизде мейманда. Сапарбек Каримжанович биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Сапарбек, негизи эле мен ушул телевизордон же радиодон угуп калганда, телевизордон көрүп калганда ушу сенин катышуң менен баягы төкмө сынактарынчы ушу бир сурайын деп жүрөм да, бул кантип ушул төкмөлүккө аралашып калдың эле, кандай жагдайда, ким себеп болуп? Рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул эми төкмөлүк деген кыргыздын нукура канында бар нерсе экен. Менин чоң атам төкмө болгон экен. Атаң торколу тойго барчу эле, томуктуу жилик алчу эле, кургурум ашка калды деп, тонуна катып алчу эле деп, өзгөндүк жаңыбай деген акын менен айтышканда ушундай айтышкан деп апам эскерип калат азыр. Анан апамдын бир тууган тайкеси Молдобай деген киши дагы төкмө болгон экен. Бул киши жанагы физу деп коет, канал казган жерлерди ырдатып, ошол жерде бир жума тынбай ырдап, алайдын үстүн куба де, апамдарга дуа де деп, ошол жерде бир командир орус жакшы ырдайт экен, токтобойт экен деп кыдыртып жүрө берип, ошол көзүгө өтүп кеткен деп айтышат. Анан ошо Молдобай менен Зулпунун канында кан сенде бар экен деп күлүп калышат апамдар. Анан негизи бул төкмөлүк чөйрөгө ушу өзүмдүн жашоомдо аралашып калганын бирден бир себеби Маданбек Айматов деген Өзгөндүн Шоробашат айылынан устатым болгон. Андан кийин баягы эстекем айткандай, осекем мени тапшырып, ал экем алды жактырып дегендей, ошол Маданбек Айматов, Абдубали Акимбеков өзүңүздөргө белгилүү, кыргыз элине аттын кышкасында белгилүү. Абдубали Акимбеков аттуу агайыбыз ушул жарыкка алып чыгып, Кудай Тааладан жакшылыкка себепкер болуп, ушул деңгээлге жеткирген киши ошол Абдубали эке болду. Андан кийин Асан Абсатаров, Калык Сатымкулов деген устаттар менен бирге иштешип калдым. Сапарбек, мен сурайын дегеним бул мисалы үчүн бала чактабы, же өспүрүм курактабы, же баягы андан да өтүп баягы студенттик курактабы дегендей ушундай бир төкмөлүк айтып, же бир ошондой болуп жүрчү беле? Эндиси өзүң билесиң да. Жанагы бала чагыбызда бизде 5 сомдук Узил деген радио болот эле. Ошол жерде жанагы 4 залкардын Ашикем, Эстекем, Тукам, Замкем ошолордун ырларын укканда кээде шамал болуп, үнү пас чыгып калчу, жапсы. Анан барып алып кулакты жабыштырып алып укчубуз. Жамгыр жаап атканда, шамал болуп чагылган болуп калганда үнү пас чыгып калчу да. Ошолордон кызыгып угуп ошодон калса керек. Баягы ырыс оошат, оомот чыгышат дейт эмеспи, ошол сыяктуу болуп ошондон калса керек дейм да. Мына төкмөлөрдүн чөйрөсүндө, төкмө акындардын чөйрөсүндө ар бир акындын өзүнүн мындай тактикалары, өзүнүн мындай бир жылт эткен бир мандемдери болот да. Бул акын мындай, тигил акын мындай деп. Мисалы үчүн Сапарбекти мен уккандан мындай байкатпай, мындай оройрок айтканда өлмүш болуп атып, анан кийин бир таалуу жерге мээлеп туруп, күтпөгөн жерден эле бир айтып иймей, согуп иймей, деп иймей жагынан ушундай бир баягы мушташ өнөрүнүн түрү менен баягы мындай пьяный мастер деп коет го. Ошондой эндис буга бир далил да. Жанагы көбү ырдап атканымда мен жюрилерден 1-2 жолу замечание алып калдым. Алар айтышты, ушу сен алганың менен, сен ырдаганың менен жанагы эки жагыңды карап жибересиң депчи. Ал өзүмө байкалбайт. Ошол сыяктуу эле. Мен Кудай Таалам тилиме, дилиме салганын айтам, ошол бойдон ырдап кетем. Анан кандай болот ал жагын эме кыла албайбыз. Анан кээде мен байкаганда мындай орой дагы, мындай копол орой түрүндө дагы мындай айтыш болуп кетет да. Копол айтыш эми баягы юморго керек болот. Анан өтө копол орой айтпайбыз. Башында жюринин башчылары, алып баруучулары эскертет да бизге. Жанагы улуу сөздө уят жок дейт, рамкадан чыкмай жок, киндиктен ылдый түшмөй жок деп баарын айтып эскертет. Анан ошондон кийин ошондой болот. Киндиктен ылдый түшмөй жок. Андан түшпөй эле ырдайсың сен, рамкадан чыкмай жок. Киндиктен жогору жагында деле кемчилик толуп атат да адамда. Кемчиликтин баары могу мээде да, адашкан сөзүнөн кармасаң эле канча неме. Туура.
Эми улам эле суроо берейин десем эле көзүмө медалдар, ордендер урунуп атат. Буну эмне болгон ордендер? Эми 2011-жылы Камчыбек Ташиев уюштурган Барбы атабыздын 130 жылдыгында биринчи орунду алганмын. Алы Туткучев гран-прини алган. Ошондогу медаль. Андан кийинки жылдары Калык Акиевдин да 130 жылдыгы болуп, ушу 130 жылдык өткөргөн акындардан ийгилигим бар экен деп ырдагам ошол жерде бир жерде. Ошентип. Анан бунда да ошол кызыктыруучу сыйлыкка кошуп, анан күчтүү акын деп жанагы футболдо күчтүү вратарстиги бу деп берет эмеспи. Өзүм 4-чү орунду алган менен ошо күчтүү ырдаган деп ушул сыяктуу кылып анан ушул Калык атындагы медаль бул. Тиги ошол сынак учурунда бир калыпсыздык кылып койгон же кичине бир ичинде бир түпөйлүү ойду калтырып койгон учурлар болобу? Бул сөзгө кандай жооп берсем? Калыстык кара кылды какчарган калыстар отурат деп ооз учунда айтылгандай болуп калат кээдечи. Кээде эмес эми ошол кайсыл айтышта болбосун, кара кылды какчарган калыстарым аманбы деп чыгабыз чыкканда эле. Анан ошол эми калыстардын бизге кандай берген эмеси караңгыда. Себеби биз чындап эле ошол өзүбүз ошол деңгээлге жеткирип ырдай албай аткандырбыз. Же кандайдыр бир себептер бардыр. Ошон үчүн кийин жооп берейин дегеним ошол эле. Түшүнүктүү. Баягы төкмө акындар далай айтыштарда жүрүп, анча-мынча тасыгып, тажрыйбалуу төкмө акындар баягы шакирттерди даярдайт экен да. Анын өзүнүн кандай шакирттер барбы же андай? Шакирттер, шакирт түшөм дегендер көп. Ош областынан ошол жанагы Марс таксыр неме кылып жүргөн Башат, Адеп Башаты коомунан Жумабай деген акын бар. Анан Ноокат районунан Ильяс, Каракылжа районунан Манас ошол Абсатаров Асандын баласы. Анан Кара Суу районунан Жеңишбек. Анан кезинде батам алып шакирт болоюн деп мына өзүңөрдүн жердешиңер таластык, өзүбүздүн таластан болгон ушул Кадырбек акында шакирт түшкөн. Бейшенов. Андан кийин эми шакирт деген, шакирт менен устатты мен мындай түшүнөм да. Шакирт устат болуп, бир кабинага отуруп алып, сөздү үйрөтүп, эч нерсе билбеген баланы алып кирип алып, сөзгө сөз кошуп үйрөтүп, аны акын кылып чыгара албайсың. Демек, сенде кабинет жок, мына офис? Жок, офиске ошол именно офиске киргизип, спонсор болуп, сабак берип, жанагы любой адамды, ар кайсы адамды болсо дагы, акимдикке, депутаттыкка, болбосо жанагындай бир чоң иштерге, юристке даярдаса болот 5-6 жылда. Дээринде болбосо, Кудай таалам дилине салбаса, жөнөкөй адамды келип акын кылып алып кете албайсың. Мен сизге шакирт түштүм деп батасын алат, батасын алган киши ошол эме болот. Устат болуп калат. Мисалы мына Ашкени көрүп калдык, батасын берген, Эстекен туруп жүрөгүнөн батасын берген. Ошол кишилер бизге устат болуп калды да. Сен мындай ырда, тигиндей ырда деп айткан эмес. А бирок бизге ошолор устат катары, ата катары. Ата менен устаттын деңгээлинин ортосунда пияздын чергабыгындай эле нерсе бар деген макал бар. Ата менен устаттын ортосунда. Ошол. Ал катуу шамал болсо пияздын чергабыгын билесиң да досум. Ажырап ачылып кетет. Ошону бул деген сөз устатыңды атаңдай сыйла деген гана маанидеги сөз. Бирок эми баягы мындай болсо дейм, баягы кыялый түрдө болсо да айтып коеюн, мамлекет атайын бир дачаларды куруп төкмө акындарга деп. Мына ол Сапарбек кирип ырдай турган дача болсун, анан чыгып гүлдөрдү карап, илгерки жазуучуларга түзүлгөн шарттардай. Гүлдөрдү карап, анан суунун шылдыраганын угуп келип, могул жерде бир чарпаяда, тапчанда, сөрүдө отуруп ырдасын деп сөрүсүн да куруп берип, тамак ашындагы могу чайына деп ага да акча бөлүп. Ошондой болсо жакшы беле? Сен укчу досум. Анысын кылбай эле койсун. Мамлекетибиз. Ошол бизге шарт түзгөндөн көрө бизге түзгөн шартты элге түзсүн. Мына Ошту көрүп атабыз, башка жерди көрүп атабыз.
быйыл свет өчөт деп атат. Бизге кеткен ошол расходду ошол жака жумшасын мейли. Эл кыйналбаса, эл күлүп турса, акын ааламдын жердин тоголок жерден жарака кетсе, ааламда тоголок жерден жарака кетсе, 2 кишинин жүрөгү аркылуу өтөт экен. Эне менен акындын жүрөгү аркылуу өтөт экен. Биз элибиз кыйналып турса, кризиске белчебизден батып турсак, ошол чарпаяда отурганыбыз бизге татыбайт, Эрнис. Чындыгы да. Анан жанагы сен айткандай базарда ар ким иштеп жүрсө, эрезеге жете элек балдарыбыз араба түртүп жүрсө, тачки түртүп жүрсө, анан биз ошол жерде дачада отуруп алып эс алабызбы? Жок, андай болбойт. Ал мечтаны мен түшүмдө да көргүм келбейт. Жок, негизи мен мындай баягы түз айтканда мындай эле суроо берем. Акындарга, төкмө акындарга мамлекет тарабынан мындай мыйзамдуу түрдө шарт түзүлүп берсе, бунун өзү жакшы болот беле деген сөз да. Негизи. Мыйзамдуу түрдө болгондо кандай, айлыгын берип, тиги кылып, канча акын бар деп ошолорго неме алса болот. Музыкалык адистерди деле даярдап чыгарып атпайбы? Пенсионерлерге берген катар, эми ошондой кылса деле болот анан. Бирок реалдуу эмес. Жок, реалдуу да болмок анан. Эми кандай кылайын десең, акынмын деп сен да барышың мүмкүн, мен да барып алышым мүмкүн. Мен төкмө акынмын деп. Азыр эми А деп 6 сөздүн бириктирип алып урдагандар көп. Жаш балдардан да, чоң кишилерден да көп. Ошолордун бир философияны, идеологияны, болбосо мына 4 акындын артынан 4 акын келатат. Мен буларга там берем. Элмирбек, Жеңишбек, Амантай, Азамат, Аалы 5 акындар. Ушулар ушу залкалардын ордун баса тургандар. Ушулардын деңгээлинде ырдасам деп мен деле таң берем. Алардын деңгээлине жеттимби, жете элекминби, мен өзүм айта албайм. Элим күзгү, элим айтат, элим тараза, эл айтат. Ошо менен эле бирге эми ошого окшогондорго, андан бир кичине слава ыйрактарга, бизге мисалы ошондой бир деңгээлине бөлүп, жана сортко бөлүп, баягы маршал деп, баягы чинге окшонуп бөлүп, наам эмес, чинге бөлүп, маршал, залкар дегендей кылып, өнөрлүү дегендей кылып туруп, бөлүп туруп айлык жазса, анда реальный болот. Түшүнүктүү. Тагырбек, мына бүгүнкү күндө төкмө акын деген киши кандай жашап атат? Мен баарын айтпайм, мисалы үчүн өзүң бүгүн эми баягы капитализм дегенде, мындай түз айтканда, акындыктын бир үзүрүн көрүп, баягы колдун майын жалап дегендей ошондой болуп атабы же? Кудайга шүгүр. Элден айлансаң болот. Бул элден макалы бар, элдин өзүнүн макалы. Bir муштан берсе толтурат, bir муштан урса өлтүрөт дейт. Ошон үчүн эл деп коет. Айланайын көпчүлүк деген анекдотту угуп жүрөсүң да. Ошого окшогон нерсе бул. Анан элден айлансаң болот. Тигил жерге тойго чакырат, бул жерге тойго чакырат. Көбү мени кафе кыдырып урдайт. Акындыгынын деңгээли түшүп кетет дегендерди уктум. Андай эмес. Бизге чакырат. Ал жерге барабыз. Заказды биз элчилеп $100, $200 алып, анан жанагындай 4 буштук борсокчосун компьютерге салып алып туруп, мини-диск жөнүндө айтып атам. Тиги жерде кыйкырып экирдап коюп $200-300 албайбыз. Мээнет менен. Мээнет менен төгүп, ошол жерде аура деп коет. Элдин кабыл алуусу кандай болсо ошентип ырдайбыз. Эл кабыл алып кел деп турса, төгөсүн. 5 мүнөткө чейин төксөң болот. Гостинияны ачып кел деп кабыл алса. Анан сыртын салып койсо 5 мүнөт араң төгөсүн. Чындыгы саламдашууну жаттап алчубуз илгери. Ошол сыяктуу жаттап алган ырларың илгерки оозуңа келет. Аура кабыл албай койсо. Адамдын аурасы, мисалы, мени эл кабыл алса, элдин аурасы. Мен ошол жерге барып жакшы ырдайм. А эгер эл ошол жерде бирөө сыртын салып койсо, бардык эл баягы бир кумалак тезек бир карым майды айнытат деген эле макалдай. Бирөөнүн аурасын бүтүп алып калса, ошол элдин баарына таасир этип, акынга да таасир этип, ошол жерде ырдай албай калышың мүмкүн деген жерлер. Бул эми баягы жашоонун секрети деле эмес. Бул эми адамдар ушуну түшүнсө, акындарды кабыл алганды неме кылса, акынды ырдаткысы келген адамдар ушундай кабыл алыш керек деген гана максатта айтып атам да.
кара сөз жагын коюп атырдык, эми ыр түрүндөгүсүн мынау өзүң бир туруп өзүң Ош жергесинен болгонуң менен Бишкекке келип, Ошко барып, өлкөнүн булуң бурчуна барып жүрөсүң. Ошто баягы газ жок болуп атат деп атат. Электр жарыгы маал менен өчүп атат деп атат. Эл кичине кыйналып атат деп атат. Бишкекте болсо келип жүрөсүң, ошону бир ырга салып. Kağılayın kırgızım algalap kadam baskanı, geleceği gen bolsun Kırgızdın oşol jaşları. Öçsön öçsün demekmin Oş Bişkektin gazları. Göngüldörün öçpösün, jakşılık baştan getpesin. Gaz öçsön oşol şaharlardın, aytarım çoңdorum ganan eptesin. Yemi talant degen uşunday, taasında vaytı vurdasan geteveret turbayбы. Жеңи жок акын айткандай, өмүр чирикин азаздан өтөберет турбайбы. Анжагым мындай таштайын, өзүң айтып өткөндөй рас ачык сөз болуп турган соң кичине саясаттан баштайын. Эгерде калбасам сөздөн жаңылбай, ак калпак кыргыз элиме эрнис бир манас турат табылбай. Эмиң айткан сөзүң эп болду, сүйлөсөң сөздөр төп болду. Кайсыл жерде болсо да чоңдоруңду билбеймин, ал жерден абыке көбөш көп болду. Ырдаган ушул ырларым калың элим чынындан угуп калар деп турам, кумардан ошол ыр менен чыгып калар деп турам. Бизге дагы бир бакай келип калар деп турам, Кудай таалам чынында кыргызымды куру койбой, бир бакай менен манасты берип калар деп турам. Айткан сөзүм зор эле, сүйлөсөм ырым оң эле. Акчык жаңырдай албаймын, ниетим менин шор элең. Рахмат анда. Ушу кара сөз түрүндө дагы, ыр түрүндө дагы келип, ушу ачык сөз долбооруна келип, ачык оюңду, ачык сөзүңдү билдирген үчүн мен ыраачылык берем. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен Бишкекке келгеним себеби жанагы Жамбылдын жарамазан жарчылары деген топ бар эле. Ошону биз жакын арада оңдоп кайра ак калпак фольклордук тобу кылып кафелерде буйртмалуу иштеп атабыз. Ошондагы мен жарнак катары эмес, эми кулактандыруу катары айтып коеюн. Рахмат. Составыбыз 6 кишиден, бирибиз шофер, аккордеондо, гитарада башчыбыз Муратбек Абдыралиев деген көркөм жетекчи. Чыныгы элди аралап, элди аралап, илгерки акындардай, Токтогул Алымкул, Осмонкулдардай билет мынчадан дебестен, ошондой болуп таза. Рахмат. Ишиңерде ийгилик болсун, мен кааларым дагы чын дилден ийгиликтер боло берсин. Рахмат анда, чоң рахмат.